үчүн пайдам тие турган жумуш болсо, анда иштегенге неге болбосун деп жазышыптыр да. Мен цитата келтирип атам. Азыр да жооп бердим ошону. Анан бул ой азыр кийинчерээк соңку учурда пайда болдубу? Бул бир жагы, экинчи жагы мен айрым бир кызматта иштеп жүрүп кеткен адамдар менен сүйлөшүп калганда айтат да. Эгерде мага мамлекет тарабынан кызмат сунушталып атат аткаруу бийлигинде, бирок эми менин деңгээлим эмес экен ал депчи. Анан негизи сиз үчүн ушул мамлекеттик кызматтын чоң кичинеси мааниге ээби жокпу? Чоң кичинеси мааниге эмес, канчалык деңгээлде оюңду ишке ашыра аласың ал маанилүү. Мамлекеттик кызмат деген бул даража эмес. Түшүнгөн кишиге. Түшүнбөгөн жана базардан чыга калгандарга бул чоң даража болушу мүмкүн. Баягы өмүр бою галстук такпай, машина минбей жүргөндөр үчүн алар мындай баягы көйкөлүп, момундай болуп басып калышат го, басканы өзгөрүп, үнү өзгөрүп. Жок. Мен үчүн ал даража эмес. Ал мол эмне үчүн керек? Муну эмне үчүн керек? Чай ичиш үчүн. Бул чай демдеп, анан туруп чай ичиш үчүн керек. Эгер бул болбосо чай иче аласызбы? Жок. Албайбыз. Чайдан куюп коеюн, Жок. айтыңыз. Муну кашык ушуну аралаштырыш үчүн керек. Эгер ушул кашык болбосо, чайды аралаштыра албайсың. Бийлик ушундай бир курал. Түшүнгөн кишиге. Бул даража эмес. Бул байлык, бакыт эмес. Алдыңа койгон максатың болсо, максатыңа жетүү үчүн сөзсүз түрдө курал керек. Дыйканчылык кылам десең кетмен керек. Эгер бир керемет биздин тоолорго чыгып алып чөп чабам десең, же орок керек, же чалгы керек. Ансыз чөп чаба албайсың. Ошол сыяктуу бир ой максатың болгон болсо, өлкө ушул багытта болуш керек эле, билим берүү тармагы мындай болуш керек, саламаттык сактоо тармагы мындай болуш керек, пенсия саясаты мындай, тышкы саясат мындай болуш керек десең, ордуңда эле олтуруп алып ойлоно берсең, андан эч нерсе чыкпайт. Кайра президентмин деп, өкмөтмүн деп отурган азаматтарга айта берсең дагы эч нерсе чыкпайт. Себеби алар угуп да койбойт, укса түшүнбөйт да. Демек эмне келиш керек? Өзүң ошол куралды алышың керек. Ойлогон ой максатыңа жетиш үчүн ошол куралды алып өзүң жасашың керек. Себеп сүйлөй берсең, анын түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар, ишке ашпай калат.